Өкмөт бюджеттин тартыштыгын жоюунун үстүндө иштеп, ыкчам чараларды көрүшү керек. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин жыйынында айтылды. Анда 2018-жылдагы республикалык бюджет жана 2019-2020 жылдарга болжолу боюнча документ каралды. Парламенттеги бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Табалды Тилаевдин айтымында, өкмөт негизги 3 маселенин тегерегинде иш жасашы керек. Тактап айтканда, алар көмүскө экономиканы жоюу, банктардагы насыялардын пайыздарын азайтуу, өндүрүштү көтөрүү. Көмүскө экономика. Кыргыз Республикасында көмүскө экономиканын үлүшү ички дүң продукцияга 2016 жылы расмий статистикалык маалыматтарда 23,5%. Эл аралык уюмдардын эсебинде 39%ды түздү. Ал эми факты мындан көп азайган жок. Жергиликтүү бийликтер жалпы мамлекеттик салыктардын жергиликтүү бюджеттерге чегерүүнүн ченемдерин көбөйтүүнү суранып абдан көп кайрылууда. Жакында Бишкек шаарынын мэри кирешеден салыктын 30%-ын ордуна 100% шаардык бюджетке берүү зарылдыгын суранып кайрылган. Урматтуу депутаттар, подоходный налог боюнча да ойлонушубуз керек. Себеби жергиликтүү бийликтер кызыктар болбосо жыйноо өтө төмөнкү деңгээлде болуп атат. Өкмөт сунуштап жаткан бюджеттин долбоорунда Киреше менен Чыгашанын айырмасы 21 миллиард сомго жакындаган. Мындан улам келерки жылдын бюджетине айрым капиталдык курулуштар каралбай калган. Алардын бири балыкчы корумду жолунун курулушу. Чолпон ата корумту. Ошол боюнча эмне болот? Себеби тиякта Лонхай компанияга акча берилбей жатат. Жумушчулар зарплатаны албай жүрүшөт да. Ошол боюнча айтып койгулачы, ошол 2017 жылга бюджетке кирдиби? Быйыл ал акча каралбай калды. Лонхай компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Эмки жылга ошо кап вложениянын каражатынан да бир сыйра карайбыз да. Акча каралбай калды быйыл. Азырынча алар мындай эле иштей берет да, Ооба. Же жумуш токтолдубу азыр? Жумуш токтоду. Андан тышкары депутаттар экспорт маселесин козгошту. Жыл башында Кыргыз темир жолу ишканасына 150 вагон алуу үчүн Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан каражат бөлүп, тендер өткөрүлгөн. Бирок арадан 7 ай өтсө дагы вагондордун келбей жатканы айтылды. Түштүктө мына Өзбекстан менен алака жакшы болуп, бүгүнкү күндө көмүрдан чыкпай жатат, вагон жоктугунан, таш чыкпай жатат, темир чыкпай жатат, цемент чыкпай жатат. Экспорткачы. Мына эгерде ошолор баары да чыкканда бюджетке дагы көп кирешелер түшөт эле. Ушу эмне себептен ушу вагон бүгүнкү күнгө чейин келбей жатат. Ал тендер өткөндө дагы биз айтып чыккан эле ушул жердечи. Россиянын Урал вагон заводунан заводдук вагонго бир фирма катышса, ого бербестен ушу Казакстандын бир фирмага берип койшканда, бүгүнкү чейин мына вагон жок. Булар таап аткан акчалар кандай кетип атат? Тендердер кандай жарыяланып атат? Туура пайдаланып атабы акча каражаттар же туура эмеспи? Анан ошол жерде ишканада негизи канча адам иштейт? Ошол адам көпчүлүк кылбайбы деп бүт ошондой суроолорду коюп туруп аудитти өткөрөбүз. Булар бизге азыр дивидендтерди төлөй албай атат да. Мен дагы ачык айтайын, мен дагы бир аз шекшип турам деп дагы айткандан алысмын, бирок текшерип аудит өткөрүп алышыбыз керек да. Эми чындыгында темир жол бул аябай эле мына прибыльный ишкананын бири да, мисалга, туурабы? Эмне үчүн андай кылат? Мына бүгүнкү күндө мына Казакстанга дагы жол тосулуп турат. Эгерде вагон болсо, темир жол болсо өтө бермек да. Өзбекстан менен алакалар оңдолуп атат. Эл өкүлдөрү өкмөт жетекчилерине көп жылдардан бери курч турган майыптардын маселесин да коюшту. Депутаттардын айтымында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер ондогон жылдар бою кезек күтүшүүдө. Ар бир райондо очередде 2,5 миң адамдар турат. Алар болсо ошол үй алабыз деп 80-жылдардан бери турушат. Бирөөсү дагы ала элек ошо үйдүчү. Мен ойлойм, ошону элди дагы алдабай бүгүнкү күнү айтыш керек. Мына ушул 17-жылдан баштап только мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга эле берилет үй мамлекет эсебинен деп. Калгандар баары тең ошол мамлекеттик ипотекалык программаны колдонгула деп. Эске салсак, Кыргызстан майыптар боюнча эл аралык конвенцияга кошулган. Бирок алардын маселесин чечүү боюнча милдеттемелеринин көбүн аткарууга мүмкүнчүлүк болбой келет. Мирбек Айтикеев, Бакыт Кошалиев, НТС.